Күндүн орчундуу кабарлары менен эфирде Алтын бешик маалымат программасы, студияда Сылкан Махамат кызы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардан кыскача. Балдар арасында сасык тумоо күч алды. Президент Утерканын ишмердүүлүгү менен таанышты. Мурас достук турнири башталды. Президент Садыр Жапаров 13 декабрда Улуттук телерадио берүү корпорациясынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Мамлекет башчысы жаңыланган жана оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн анимация жана үн жазуучу студияларын көрүп чыкты. Ошондой эле Утерканын Алтын казына борборунда, Замана студиясында, техникалык көзөмөл бөлүмүндө, аппараттык жана башка бөлүмдөрүндө болду. Андан ары президент Утерканын 90 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Мамлекет башчысы куттуктоо сөзүн сүйлөп, анда Кыргыз радиосунун жана телекөрсөтүүсүнүн түптөлүү тарыхына токтолуу менен негиздөөчүлөрдү жана биринчи жетекчилерди эске салды. Ошондой эле корпорацияны өнүктүрүүнүн негизги багыттарына токтолду. Президент ошондой эле Утерканын 90 жылдыгына байланыштуу Утерканын жана Борбор калаадагы жогорку окуу жайлардын бир катар кызматкерлерине кесиптик милдеттерин ак ниет аткаргандыгы үчүн сыйлыктарды тапшырды. Сатиев Уланбек Алимбаевич, Кыргыз Республикасынан. Кызылкая шаарында балдар арасында сасык тумоо абдан күч алды. Жалпы дарыгерлер практикалык борборунун директорунун маалымдашынча, ооруканага кайрылгандардын саны акыркы суткаларда кескин көбөйүп кеткен. Сасык тумоо күчөп кетип, баланын кулагына, өпкөсүнө таасирин тийгизип, оор учурлардын бар экендигин дарыгерлер эскертүүдө. Күндүн суушу менен сасык тумоо суук тийүүчү оорулардын күчөгөн мезгили, бирок быйыл өзгөчө катуу болууда. Сасык тумоо өтүшүп кеткен учурда өпкөдөн кагынгандар да көбөйгөн, айрыкча жаш балдар арасында көп катталууда. Ал эми чоңдордо оор кабылдоосу менен кайрылгандар да бар. Акыркы жумада амбулатордук түрдө суткасына 70-80 бейтап кабыл алуу бөлүмүнө кайрылышкан. Жана ушундай эле көрсөткүч балдар бөлүмүндө да катталып, суткасына кайрылгандар 120 учурга жеткен. Балдар бөлүмүнө кошуна 3 райондон жашоочулар кайрылгандыктан кабыл алуудагы медициналык кызматкерлердин саны көбөйтүлдү. Кечинде дагы 2 дарыгер бар. Бир ГСНин врачтарындагы азыр биз усиленно дагы күзөткө койгонбуз, анткени кайрылуулардын саны абдан көп болуп атат. Кайрылгандардын балдардын көпчүлүгү кайсы жерден? Бизде ушул кечинде өзүнүн участкалык дарыгерлерине барбай, кечкече үйдө жүрүп, ата-энелер делечи, анан кийин бизге кечинде ооруп калгандан кийин келип атат, ошондо аклов аябай ошондой болуп атат. Анан бул эми шаар эле эмес, өзүң районуна бар дегенде биз алыспыз. Келгендердин бардыгына биз өз жеринде, убагында ушундай жардам көрсөткөнгө аракет кылып, жаткырганын жаткырып, рекомендациясыны үйгө боло турган болсо, рекомендацияны берип кеткизишип атат. Балдар бөлүмү учурда 55 орундукка ылайыкташканы менен акыркы күндөрдө 58 бейтапка толгон. Ошондой эле күн сайын 10 орундук кошумча даярдалып жатат. Бейтаптарды кабыл алуу үчүн балдар бөлүмүндө 3 балдар дарыгери, ал эми жалпы түнкү нөөмөттө 10 дарыгерлер иштеп жатат. Андан сырткары азыр биз кошумча жугуштуу оорулар бөлүмүнөн дагы 2 бөлмөнү биз даярдап койгонбуз. Андан сырткары мына кулак мурун тамак бөлүмүнөн дагы бир палатаны биз баягы резерв кылып туруп койгонбуз. Эгер ошондой эле муктаждык болгон болсо, ал жака дагы жаткырганга биздикилер азыр даяр. Дары-дармектерибиз бардыгы баягы жетиштүү эле, ПЖВЛС боюнча бардыгы жетиштүү. Андан сырткары ушул негизинен кайрылгандардын ичинен негизи эле бул ушул амбулатордук түрдө ушул үй-бүлөлүк дарыгерлеринин көзөмөлүндө болуп эле дарыланып турган балдар көпчүлүгүчү. Анан кийин ошентип күндөн күндө өткөрүп, анан осложнение болгондон кийин анан пневмония менен анан биз көбүнчө ушул жака жаткырып калып атат.
Балдар бөлүмүнүн башчысы Жанат Эргешованын белгилешинче, Кошуна Кадам жайы, Ноокат жана Араван райондорунун жашоочулары жергиликтүү үй бүлөлүк дарыгердин жолдомосу жок келип жаткандыгына нааразы. Дегени менен жолдомосуз эле балдарды кабыл алып, медициналык жардамдар көрсөтүлүп жатат дейт. Бизге аябай балдар көп келип кайрылып атат да. Ошо рахмат чоң. Биздин немебизди, көйгөйүбүздү түшүнүп, азыр доктурду берди. Эртеден кечке чейин кабыл алып атат. Алар без жолдомосуз эле келет, кайрылат бизге. Анын себебин сурасаң, семейный врачтар педиатр эмес. Негизги эле ошол да. Бул жерде балдар дарыгерлер барсыңар, ошон үчүн биз силерге көп кайрылабыз. Айылдардан деле, шаардан. Эми балдар ооруканасына бул жерде жолдомо менен келип жатыш керек. Азыр эми жагдайга байланыштуу жолдомосуз эле келет. Медициналык кызматкерлер курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекция менен жабыркагандардын саны өлкө боюнча көбөйгөндүгүн билдирет. Курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекция вирустук оорулардын тобу. Ал жогорку дем алуу жолдорун жабыркатып, бул ооруларга сасык тумоо, парагрипп кирет. 50 жазылып түспөйт этип жазганыбыз, 50 регистрация күндүзгү саат эртең менен саат 8:30 баштап саат 5ке чейин дежурный келгенге чейин 50-55тен ашуу больной бар. Первоначально обследование кылыш керек, көрүнүш керек, дарыгерге көрүнүп, кандай дарыны ичиш керек, налево направо эме кылган болбойт да, кандай эме экенин билип туруп. Обычно температура не сбивается дома, потом бул жака келишет, үйдө судорога менен келгендер көп болуп атат. Кызым 2 күндөн бери температура болот. Күндүз жакшы эле, ушу кечин түнү температурасы көтөрүлүп атат. Өзүбүздүн больницада вообще очередьте. Жаш балалуулар, карылар көп кирип калгандыр. Азыр жөнтөлүп атат, тез эле. Анан эмбейт ошо. Ооздору да температурасы ошо чыгып түшүп атат, азыр жок. Эмне үчүн ушул өзүңүздөр баягы жашаган аймактыгыңа кайрылбайсыздар, үй бүлөлүк? Ал жака кайрылганда дары жазып берди, ал таасир этпеди да анан. Таасир этпеди. Ооба, анан Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун эпидемиологу менен бирге жалпы дарыгерлер практикалык борборунун башкы дарыгери, жергиликтүү бийликтен социалдык адистер, билим берүүнүн жетекчиси шаардагы билим берүү мекемелеринин абалынан кабар алып, түшүндүрмөлөрдү берип чыгышты. Бала бакчалардагы жылуулуктун сакталышы, гигиеналык эрежелерди туура сактоо жана ооруган балдарды обочолонтуу менен өз убагында дарылоо тууралуу профилактикалык чаралар айтылды. Ооба, өтө көбөйүп атат. Жалпы 225 бала бар. Азыр учурда күнгө келген балдар 120-130 болуп атат. Аябай кескин азайып кетти. Анткени ушу сасык тумоо менен ветрянка да көбөйүп кетти. Эми бир жууш туу болбосун деп биз желдетип атабыз, обработка кылып атабыз средства менен. Анан эми үй бүлөдө дагы адамдар, ушул ата-энелер өздөрү дагы ошол гигиеналыгын сакташ керек да. Ооруган баланы алып келбеш керек. Алар дарыны ичирип коюп алып келе беришет. Жөтөлгөн баланы кайра кайтарып атабыз. Температура болгон балдар көп. Балдардан, например, бир 30дан болуп атат. Келбей калгандарчы общий 4 группа бар да, күн сайын. Анан башында 100 болуп аты, 140 балабыздан. Азыр эми барган сайын дагы кайра көбөйүп калды. Бүгүн 116 бала келип калыптыр. Анан эртең менен балдар келип атканда сөзсүз биз состояниясына карайбыз. Баланы кармап, температурасы барбы, жокпу, кантип атат. Бизге грипп болуп келген балдар сразу эле билинет да, көздөрү кызарып, мурдулары кызарып, ошого карап туруп алабыз. Анан группага киргенден кийин дагы бир катар балдарды өзүбүз текшеребиз. Азыр ветеринарга жүрүп аткан убак бардын балдардын ичин аркаларын карап, тазалыктарын карайбыз. Билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Мато Суманова сасык тумоо күчөгөн учурда күн сайын мониторинг жүргүзүлүп жаткандыгын билдирди. Республикалык бюджеттен шаардагы 3 мектептен от казандары алмашылып, дагы 3 балдар бакчаларында от казандары алмаштырылып жаткан кези. Деген менен жылуулук маселесинде көйгөйлөр бар. Быйылкы жылдан тартып билим берүү системасы республикалык каржылоого өткөндүгүнө байланыштуу номер 4 балдар бакчасынын жылуулук системасын чечүүнү келерки жылга пландаштырууда. Бизде азыр бир бала бакча калды, номер 4-ланыш бала бакчасы. Ал жерде электр плиталар менен жылытылат. Бирок бул боюнча биз канча жылдан бери айтып келебиз, ушу жардам бергиле деп. Тилек каршы болбой калды. Эми мына 23-жылга биз план коюп атабыз. Бул ушул боюнча кайрылып, от куруучу жайды куруп, ошол от казанды куруп, анан ички жылытуу системасын орнотуу боюнча билим берүү министрлигине кайрылып атабыз азыр. Буга чейин мына быйылкы жылдан өзүңүздөр билесиздер, 22-жылдан биз республикалык каржылоого өткөнбүз да. Буга чейин жергиликтүү менен республиканын каржылоо болуп жүргөн.
Профилактикалык чараларды күчөтүү аракеттери улантылат. Шаардагы мектептердеги эмгек жамаатына дарыгерлер барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун эпидемиологу Тажибаева 9 декабрдан тартып мониторинг жүргүзүлүп жатат дейт. Эгерде билим берүү мекемелеринде окууга келбеген балдардын саны 20%дан ашкан учурда гана карантинге жабылаарын билдирди. 9 декабрдан башталды. Кече дүйшөмбү күндөн 12 декабрдан уже биз Баткен областына берип атабыз маалыматты. Шаарыбызда атап кетсек, бала бакчалар жана мектептер арасында 20%дан келбеген балдардын саны каттала элек. Эгерде 20%дан ашкан мектептер же бала бакчалар арасында келбеген балдардын саны катталса, биз Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 20 буйругунун негизинде жергиликтүү бийлик, биз жана мына билим берүү бөлүмүнүн башчылары менен биргеликте буйрук чыгарып, ошол бала бакчаны, мектепти жабабыз. Демек азыр сиздин ушул маалыматыңыз боюнча азыр жапканга негиз жок. Жок, эч качан балдардын бала бакчаларын жана мектептердин арасында 20%дан келбеген балдардын пайызы көрсөтүлгөн эмес. Эскерте кетсек, Чүй облусунун Ала Мөдөн районунда 6 мектеп карантинге жабылды. Маалыматка ылайык, окуучулар арасында курч, респиратордук, вирустук инфекция жана сасык тумоонун күчөшүнөн улам мектептер убактылуу жабылган. Алтынай Шабизинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары. Баткен районунун Сыдыков атындагы орто мектебинде адабият күнүнүн алкагында жумалык уюштурулган. Анда дубал газеталар чыгарылып, ачык сабактар, бренинг, квен конкурстар өткөрүлдү. Мектептеги саамалыктан кенен кезектеги репортажда сөз болот. Иш-чаранын жүрүшүндө окуучулар тарабынан Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары сахналаштырылып, каармандардын ролун ойноп өзүндүлөр көрсөтүлдү. Иш-чарага карата бренинг, квен, ачык сабактар, сүрөт жана дубал газеталар конкурсу ошондой эле чыгармада каармандардан өзүндүлөр көрсөтүлүп жатат. Жана ошондой эле жалпы тизим уюштурулган. Бул иш-чараны уюштуруунун максаты Чыңгыз Айтматовду эскерүү жана аны дагы бир жолу даңазалоо, окуучуларды Чыңгыз Айтматов боюнча билим деңгээлин текшерүү жана ошондой эле окуучуларды акылдуулукка, адептүүлүккө, мекенди жана жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо болуп саналат. Саамалыкты өткөрүү максаты белгилүү жазуучуну эскерүү, чыгармаларын даңазалоо, адабият тармагында окуучулардын билим сапатын жогорулатуу менен мекенди жана жаратылышты сүйүүгө үндөө болуп саналат. Бүгүн Тургунбай Сатов атындагы орто мектепте Чыңгыз Айтматовдун апталык жумалык иш-чаралары болуп өттү. Андагы биринчи эле бүгүн болуп өткөн брейнинг, андагы 8 класстан 11 класска чейинки окуучулар катышып, ал эң жакшы деңгээлде өттү десем жаңылышпайм. Анткени ар бир окуучу өзүнүн билимин өркүндөтүп, унутулуп кетип жаткан чыгармаларын кайра эскерип, өзүбүздүн билимибизди жогорулаттык десем жаңылышпайм. Анткени бул бизде накыл сөздөрүн кайрадан эскерип алдык. Бул брейнинг эң жакшы деңгээлде өттү. Эске салсак, 12 декабрь күнү дүйнө жүзүнө белгилүү улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов дүйнөгө келген. Ал эми бул күндө белгилүү жазма акын, прозаик Алгул Осмонов дүйнөдөн кайткан. Мындан улам Кыргыз өкмөтүнүн чечими менен 2011 жылдан бери 12 декабрь адабият күнү катары белгиленип келет. Бул күн кыргыз адабиятынын башка белгилүү өкүлдөрүнө дагы арналып келет. Айсулуу Абдилаким кызы, Расул Акматов, Алтын бешик жаңылыктары. Теманулай Баткен районунун Карабаг айыл өкмөтүнүн Масалиев жана Нарматов атындагы орто мектептеринде 12 декабрь улуттук адабият күнүнө карата атайын иш-чара семинар кеңешме болуп өттү. Иш-чарага райондук билим берүү бөлүмүнүн өкүлү, райондун аймагындагы билим берүү мекемелеринин кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалимдери, аталган мектептердин мектеп директорлору, окуучулар катышты.
Иш чарада окуучулар тарабынан кыргыз адабиятына зор салымдарын кошкон белгилүү залкар акын жазуучуларыбыздын чыгармаларынан көркөм окушту. Андан сырткары кыргыз тили жана адабиятынан сабак берген мугалимдер тарабынан класстык сааттар, семинарлар, кеңешмелер өткөрүлдү. Ошону менен катар сүрөт көргөзмөсү, концерттик программалар уюштурулду. Окуучулар, мугалимдер ар бир иш чарага активдүү катышып, койгон максаттарына жетишти. Улуттук адабият күнү кыргыз өкмөтүнүн чечими менен Кыргызстанда 2011 жылдан бери жыл сайын 12 декабрда белгиленет. Майрам 1928 жылдын 12 декабрында төрөлгөн адабияттын белгилүү классиги Чыңгыз Айтматовдун элесине арналган. Ошондой эле 1950 жылдын 12 декабрында элдик акын Алыкул Осмонов каза болгон. Бул майрам улуттук адабият күнү деп аталып, кыргыз адабиятынын башка белгилүү өкүлдөрүнө дагы арналат. Буга чейин өлкөнүн бардык аймактарында аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жумушка тартуу жана алардын жашоо шартын жакшыртуу боюнча атайын долбоор иштелип чыккан. Учурда кайтарымсыз 100 000 сомдон алган үй бүлөлөр ийгиликтүү өз ишин баштап жакшы кирешелерге чыгууда. Теманы кабарчыбыз улантат. Бактыгүл Кудайберди кызы Кадамжай шаарынын тургуну. Ал 3 баланын ненеси. Буга чейин ар бир баласы үчүн мамлекеттен 3600 сомдон жөлөк пул алып турган. Август айында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 100 000 сомдон кайтарымсыз акча берилип жатканын угуп, долбоор жазган. Мен бул долбоорду ушул сайт тармактардан көрдүм. Анан колунда өнөрлөрү бар адамдар алса болот экенин көрүп, мен дагы соц немеге бардым да. Барсам, ал жердегилер жардам берип, анан ошолор себеп машина алып болуп калдым. Бул 3 машинаңызды канчадан алдыңыз? Анан кайсыл жактан алдыңыз? Канча миңге алдыңыз? Бүт баары канча миң болду? Ошол бийлик тарабынан берилген 100 000 сом сиздин өзүңүздүн жеке бизнесиңизди ачканыңызга жеттиби же өзүңүз жактан дагы акча коштуңузбу? Жетти. Машиналарым 2 акыркы үлгүдөгү машина неме жакшы машина да. Автомат. Баяман Батыр базарынан алдык. 1 аверлог алдым, 2 түстүгө турган машина алдым. Акчам жетти, ошо пособиядан алган акча. Анан ушу бизге мүмкүнчүлүк жаратып берген ушу президентибизге рахмат. Каарман 100 000 сомду алган соң өзүнүн жеке бизнесин баштап, мурда айына 3600 сомдон жөлөк пул алып келген болсо, эми анын 1 айлык кирешеси 15-20 000 сомду түзөт. Мындайларды тигип, кошуналарыма көрсөттүм. Машиналарга төшөк тиктим, анан мындай төшөктөрдү тиктим базарларга. Анан ошентип атып, анан клиенттерим топтоп үйрөтүп бүткөндөн кийин анан өздөрү эле келип баштады адамдар. Анан ошентип эле жакшы иштедим. Базарларга бардым, тез өттү, сатышып, кайта заказ кылышып. Ошентип иш менен оорамын да күн-түнү. Анан тапкан пайдаларыма ушул прокатка кийимдер алдым, холодильник алдым, үйүмө керектүү нерселерди, кир машина алдым. Ошо. Бахадыр Мурзатов да мамлекет тарабынан 3 баласы үчүн 3600 сом жөлөк пул алып турган. Кайтарымсыз 100 000 сом акча алып, өзүнүн жеке ишкерлигин баштап, учурда айына 30 000 сом кирешеге чыккан. 3600 пособие алып жүрөм. Азыр ошо 100 000 алып, азыр ушул өзүбүз иш баштаганбыз. Навайкана ачып, ошо 100 000ге биз азыр un алдык, көмүр алгандык, таразы, майда чүйдө ошо навайканага кете турган буюмдарды алган элек. Ошолорду азыр иштетип атабыз. Бүгүн эми көмүр алганыбыз үчүн иш кылган жок элек. Эртеден Кудай кааласа дагы ишти баштайбыз. Айга канча сом таап атасыз азыр эми? Азыр эми бизде магазиндерге азыр кыш кеп калды. Кыш кеп калганына байланыштуу азыр нан азыраак кетип атат. Ошо магазиндерге тапшырып атабыз. Азыр эми 1 кап черезден кылып атабыз. Ошондо
Бизге бир кабылдан 2000 кабыл кала турган болуп атат азыр. Ошондо бир айда 18 күн 20 күнгө жакын жаап атабыз эсепте. Энди 18 күн жапсагам, ошондо 2000ден калганда ham 36 000 пул кала турган болуп атат азыр. Жалпы Кадамжай району боюнча аз камсыз болгон 99 үй бүлөгө 100 000 сомдон кайтарымсыз акча берилип, учурда кайтарымсыз акча алган үй бүлөлөр ийгиликтүү өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишет. Баткен районунун Дара жана Кара Булак айыл аймактарына койка эл аралык уюму тарабынан көп тармактуу окуу борбору ачылды. Айтсак, Дара айыл аймагына 3, Кара Булак айыл өкмөтүнө 3 окуу борборлору ачылып пайдаланууга берилди. Ага Баткен районунун акими Учкун Жорубаев, койка уюмунун мүчөлөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Аталган бул эки аймак Баткен районунун аймагындагы калкынын саны жагынан эң көп аймак болгондуктан мындай окуу борборлорду ачуу учур талабы болчу. Учурда жергиликтүү жашоочулардын кубанычында чек жок. Эске салсак, бул көп тармактуу окуу борбордун жалпы сметалык баасы 20 миллиондон ашык. Бул Дара айыл өкмөтүндө 3 айылда 3 объект, Кара Булак айыл өкмөтүндө Бужум айылында 2, Кара Булак айылында 1, 3 объект. Бул долбоордун жалпы суммасы 20 миллиондон ашык. Бул долбоор эл аралык койка уюму тарабынан ишке ашырылды. Жергиликтүү бийликтин дагы салымы бар. Бул койка уюму менен биздин райондун аймагында бир топ долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырып келгенбиз. Мындан дагы койка уюму менен тыгыз кызматташабыз. Кадамжай районунун аймагында милиция кызматкерлери балдардын коопсуздугун камсыз кылуу жана алардын укугун коргоо, ошону менен биргеликте балдардын ден соолугуна кам көрүп, туура багытта тарбиялоо максатында соода түйүндөрүндө, дүкөндөрдө балдарга спирттик ичимдиктерди жана тамеки заттарын сатпоо боюнча сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Кадамжай районунун аймагындагы спирттик ичимдик саткан дүкөндөргө эскертүү кагаздарын илип, дүкөн ээлерине эскертүү актылары берилди. Кадамжай районунун аймагында 2022 жылдын 11 ай ичинде 33 өспүрүм тамеки затын тартканы үчүн Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде протокол толтурулуп, айып пулдар салынган. Кадамжай районунун ички иштер бөлүмүнүн Үчкоргон аймактык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери Айни, Пушкин, Жамои, Исфайрам мектептеринин окуучулары менен укук бузуулардын алдын алуу, кылмыштуулукка жол бербөө максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Ошондой эле жаңы жыл астында пиротехникалык каражаттарды колдонууга тыюу салынганын билдирип, мектеп окуучуларынын коопсуздугу көзөмөлдөнүүдө экенин билдиришти. Үчкоргон айыл аймагында 2022 жылдын 11 ай ичинде үй бүлөлүк зордук зомбулуктун 5 фактысы катталып, коргоо ордерлери берилген. Ал эми балдарга карата 3 факты зомбулук катталган. Чек араны мыйзамсыз бузуп өткөн жаран кармалды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүүгө аракеттенүү кызматынын кызматкерлери ыкча миликтөө иштеринин натыйжасында Баткен облусунун 53 жаштагы тургуну аныктап кармаган. Анткени бул жаран Кыргыз Республикасынын кайтарууда турган мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз бузуп өтүп, чет өлкөгө бир нече жолу мыйзамсыз кирип чыккандыгы аныкталган. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өттүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иши башталып, үстүнөн тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Баткен электр тармактары ишканасынын кызматкерлери Баткен шаарынын тургундарына электр энергиясын үнөмдөө боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Анда кызматкерлер ар бир үйгө кирип электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Эрте менен саат 6:00дөн 10:00гө чейин, кечки саат 18:00дөн 22:00гө чейин аралыкта үй жылытуучу жана электр энергияны талап кылган приборлорду колдонууну азайтуу жана үйлөрдү жылытуу үчүн көмүр газды пайдаланууну сунушташты. Түшүндүрүү иштеринин жүрүшүндө электр энергияны ченемден ашыкча пайдаланган абоненттерге эскертүү берилди. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын октябрь
октябрь айында энергетика министри Талайбек Ибраев жогорку кеңеште өлкө аймагы боюнча 16 миллиард 200 миллион киловатт саат электр энергия колдонулуп жатканын айтып, 3 миллиард киловатт саат дефицит болуп жатканын белгилеп өткөн. Жалпы элден суранып, түшүнүү менен кабыл алат деген ойдо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошол электр энергиясын көп талап кылуучу приборлорду, мисалы, жылытуу максатында, тамак кылуу максатында, же болбосо суу ысытуу максатында иштеп жаткан электроплиткаларды, тамак кылуучу ошол андан сырткары отопительный неме үчүн баягы жылытуучу май печкалерин мүмкүн болсо колдонбосон ошонун ордуна альтернативдүү баягы көмүргө, отунга өтүү же болбосо газга өтүү максатында ошолорду түшүндүрүү иштери боюнча чыктык. Бүгүнкү максатыбыз өзүңүздөргө белгилүү, мына бүгүнкү күндө бизде суук башталары менен биз кышка канчалык даярдансак дагы элде өзүңүздөр көрүп атасыздар, көбү көмүр колдонбостон баардык электр энергия отуруп алып, электр энергиясын көп колдонгондон ушул ситуацияга дуушар болуп турабыз. Ошон үчүн баардыгынан суранып кетери элек, ушул электр энергиясын көп талап кылуучу приборлорду эртең мененки саат 6-дан 9-га чейин, кечки саат 5-тен 8-ге чейин же 9-га чейин мүмкүн болсо ошолорду колдонбостон түшүнүү менен кабыл алып, андан кийин колдонсо деген сунушту айтып жатабыз. Көрсөтүүбүздү спорт жаңылыктары менен улантабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Бишкекте 14-15 декабрь күндөрү өтүүчү салтка айланган Мурас достук турнири старт алды. Бүгүн 14 декабрда иш-чаранын ачылышы Газпром балдарга дене тарбия ден соолукту чыңдоо спорт комплексинде болду. Мамлекет башчысы өз сөзүндө катышуучуларды кезектеги салттуу Мурас оюндардын башталышы менен куттуктап, биринчи турнир өткөн жылы белгиленген кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналганын эске салды. Садыр Жапаров ага 6 команда катышканын, экинчи турнирге 12 команда, учурда 16 команда болгонун жана муну менен мындай турнирге кызыгуу күчөгөнүн билдирди. Мелдештин максаты сергек жашоого үндөө экенин баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров эң күчтүү делген футбол команда жеңүүсүн каалады. Биринчи күнү тайпалык оюндар Газпром балдарга дене тарбия ден соолукту чыңдоо спорт комплексинде жана Кожомкул атындагы спорт ортосунда өткөрүлөт. Командалар 4 топко бөлүнгөн. Эртең 15 декабрда чейрек финал, жарым финал жана финалдык оюндар өткөрүлөт. Бүгүнкү күн мына ушундай кабарлар менен коштолду. Биздин жаңылыктардын толук чыгарылышын Баткен телеканалынын социалдык баракчаларынан көрө аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман туруңуздар.